Рахмат, Иван Болотбекович, урматтуу Мырзабек Жапаркулович. Сиз айтсаңыз, бүгүнкү күндө авариялык деген мектеп жана илгерки колхоз совхоздордун имаратында мектеп болуп иштеп аткан, жана ошондой эле чабандардын үйлөрү, сарайларын мектеп болгон канчасы бар бүгүнкү күндө? Барбы сизде? Минобразование. Минобразование дагы отурат, Уламбек мырза, сиз авариялык деген мектептердин дагы барбы сиздерде? Авариялык мектептер 301 мектеп экен биздин списокто. 301. Мындайда мен сиздерге азыр убакыттын кыскалыгынан могул жерде биз ушул менин шайлоочуларым сүрөткө тартып жөнөтүптүр бүгүнкү биздин ушул маселени карап атканда. Койсоңуз Базар Коргон шаарына караштуу Беш Бадан майылындагы 23-чү мектеп боюнча тез. Бул орто мектеп. Карасаңыз, илгери 26-чы жылы 100 жыл болот. Жакында 3 жылдан 100 жыл болот экен. Ликбез деп, жанагы сабаттуулукту жоюу боюнча бул курулган мектеп да, 300 бала окуйт. Муну карасаңыз, ашканасын эми тартпады, уялды, аны тартпаптыр. Мына өзүм бул жерге өзүм барып көрүп келдим. Шуну карасаңыз, мына авариялык мектеп. Сүрөттөрүн тез өткөзүңүз. Класстар аябай тар болгондуктан алдына чейин отурат бала көптүгүнөн. Через Айбек Алтынбекович бул киргизип атабыз. Бул комиссия барып көрүп келген. Андан кийинки мектепке өтөлү, Сейдигул майылындагы Жаңабат 37-чи мектеп боюнча дагы. Тез. Убакыт. Бул карасаңыз, бул илгерки эски бул чабандардын эмес. Үйлөрү. 2 корпустан туруп, бирөөсү таптакыр авариялык болуп. Өкүнүштүү. Карасаңыз, балдардын жылуулук системасы ичинде от жагышат. Могулорду карасаңыз, жазып алсаңыздар, ушу Жаңабат, Сейдигул майыл өкмөт базар 37-чи мектеп боюнча. Андан кийинки мектеп Чек айылындагы номер 43-чү мектеп. Могу мектепти карасаңыз, бул илгери кампо болгон. Бул дагы авариялык мектеп. Жылыткыч системалар бардыгы жок булардын, бардыгы ичинде от жагышат. Комиссия барып келген, жайында мугалимдер келип акташат. Кышы менен көмүрдүн ышына кайра капкара болуп калат да. Киргизилип атат Айбек мырза. Комиссия барып көргөн. Бул мектеп дагы кирдиби? Киргизилип атат. Талды булак боюнча, Талды булак Кыргоо айылындагы номер 46-чы мектеп боюнча дагы көрсөтүп коелу. Бул кадимкидей эле 74-жылы чабандардын үйү болгон. Чабандардын үйүн ашар жолу менен элдер ашар жолу 4 класс кошуп, могу мектепти курушкан да. Бул жерде 150 бала окуйт. 150 бала. Кийинки айылга барып окуйн десе, ал алыс. 4-5 километр түзөт. Могу карасаңыз, от жаккан системалар. Эми азыр 21-кылым азыр. Миллиондогон гранттар, кредиттер келип атат да, билим берүү, ушул мектеп тармактарына акча каражаттары келип атат. Ушул мектептер эске алынбай атат. Булар өтө чоң мектептер деле эмес. 100-150 орундуу мектептер керек бул жергечи. Ара фонддор менен кантип иштеп атасыздар? Барбы ара фонддор мектептерди салып берип атат го азырчы? Мырзабек Жапаркулович. Саут фондус менен иштеп атабыз, ушул мектептерди дагы сунуштаганга аракет кылабыз. Андан кийинки дагы бир 2 мектеп калды, Дүкүр айылындагы мектепти дагы көрсөтүп коелу. Бул чек-арага чектешкен айылдар да, ушу Дүкүр деген айыл чек-арада жайгашкан. Азыр жакында мына Өзбекстан менен мамилебиз жакшы болуп, чек-ара ошол жерде пост ачылып атат да. Анан ушул мектептерди көрсө, кошуна мамлекеттин элинде мындай бизге бир мындай кандай десек туура келбей калабы дейм да, ушул 3 айылга ортого эле бир 500 орундуу, 600 орундуу мектеп курсак, биз бардык жерде бир жерде болуп калат эле. Ар жерде 100-100дөн, 200дөн бала окуп атат да, ар жердечи. Могу карасаңыздар,
Министр мырза карап атасызбы? Сиз да көрүп атасызбы? Көрсөңүзбү? Бир көрүп койсоңуз, сиздерди бир жайында бир ээрчитип барып көрсөтөйүн дедим. Азыр кыш мезгили болуп калды. Ушулардын баардыгын көрүп кетсеңиздер дедим эле. Ушу Гостройду алып, сизди алып, Минфинден алып, баардыгыңыздарды тартып алып көрсөтүп келсек жакшы болот эле ушуну. Эми азыр баягы тилекке каршы убакыттын тарлыгына жараша Кеңеш айылындагы Коткор негизги мектеп, Исманов атындагы мектепти көрсөтүп коелу, акыркысы. Мондой да мектеп. Бул жерде 150 бала окуйт. Мондой бул дагы ашар жол менен курулган. Бул баягы теректер менен курулган экен, үстүндөгү баягы потолок түшүп кеткен. Кайра элдер ремонт кылып баштан эч бир мамлекеттен бир тыйын акча бөлүнбөйт. Айыл өкмөт тарабынан бир аз бөлүнөт. Болду. Калган баягы өзү жеке ушул баягы ата-энелердин эсебинен ушул актап краскаланып келип атат да ушул мектептерчи. Бунда жазып алсаңыз, Кеңеш айылында Коткор барбы? Канча мектеп кирип атат ошондо Базар Коргон районунча, авариялык ушундай эски мектептер боюнча. Сунуш кылдыңыздар, министрлик канча сунуш кылдыңыздар? Акча каражаттары кандай болуп атат? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Жалпы биздин тизмеде 108 авариялык өткөн комиссия 19-жылдан бери комиссиялардын немеси тизмесини менен 108 объект калган. Быйыл ошол 108 объекттерди башталган мектептерди аракет кылабыз бүтүргөн үчүн. Жаңы комиссия менен ошо 22-23 жылкы ведомство аралык комиссия менен кыдырып жүргөнүбүз канча объект? 548 объекти Кыргызстан боюнча Дагы жаңы пайда болду. Жаңы пайда болду. Ушул окшоо мектептер бардыгы. Мектептер дагы ФАП, больницалардын баарын ошол 301 мектеп ушул тизме менен кирди быйылкыга. Быйыл кирди. Ушул азыр мен көтөргөн ушул мектептер кирдиби? Бар арасында. Көрүңүзчү ошол мектептерди. Ошол план биз бир министрлик менен чогуу 2-3 жылдык план менен ушул Гүлмира Кубанычбековна, МЧС тарабынан корутунду берилип атат. Окуганга мүмкүн эмес, такыр окубасын деген. Бирок ага карабай биз окутуп атабыз да, туурабы? Биз ыкчам, тез, аранын ичинде чечкенге акча каражаты таңкыс болуп атат, туурабы? Мына мен 16 жылдан бери бир мектепти, Атай номер 30 мектеп, Атай Осмонов атындагы мектепти көтөрүп келдим. Жакында түшөт, авария болот, буну тезирээк баштайлы десек, жок, эч ким бир дагы министрлик мындай этибарын албады да. Бирок ал акыры авария болуп түштү. Анан элдер баягы ал жерге 150 орунду мектеп керек эле. Бирок баягы авария болгондон кийин, көйгөй болгондон кийин бардык масса чыкты дагы 150 орунду мектеп курасың деп туруп, мына бүгүн курдуруп баштады ошону. Биз ошол нерсеге кетип калбайлы да, азыраак расход кылабыз да, мындай чыгым болушуна биз көбүрөөк чыгым кылып коюп атабыз да кайра. Айбек Алтынбекович, былтыр 22 жылга биздин министерство, каржылоо министерстводан 900 миллион сом каралган. Жылдын аягына чейин буюрса биз канча 96 объект тапшырганбыз, почти 4,5 миллиардка чыкканбыз. Ошол тенденция менен кетсек, быйыл бизге контрольный цифра 2 миллиард берип атышат. Көбүрөөк объекттерди аракет кылып атабыз киргизгенге. Эмки декабрдын аягына чейин буюрса капитал салымдар көбөйөт. Мырзабек Жапаркулович, сизге да түз. Райондо бөлүмдөрүңүз бар да. Райондо бөлүмдөр, жогоруда Айбек Жапаркулович туура айтты да, баягы кайрылган маселелердин бардыгы өз убагында бүтпөйт. Эртең кел, бүрсүгүнү кел, 1 ай, 2 ай, анан мыйзамда бизде ушундай деп жооп беришет да. Сиз бир кыдырып көрсөңүз, райондогу ошол сиздин бөлүмүңүздөрдүн акыбалын көрсөңүздөр. Мына кече жакында эле Базар Коргон районунан өзүңүз көрдүңүз. Маалым бардыгыбызга. Акча алып кармалды ошол жерде бухгалтер. Бухгалтер андан өзүнөн өзү албайт, аны бирөө ошол жерге бирөө койгон, анын башчысы бар. Анан зданияларын да бир карап койсоңуздар. Алар да ошо 26-жылкы зданиялар. Жалал Абад шаарыныкын карасаңыз, шаардын ортосунда ал дагы бир 30-жылкы эски сиздердин карамагыңыздар турган здания.
ошол жерлердин баарына көңүл буруп, акча каражаттарын карап, ошолорду чечип бере турган болсоңуз, анан ал жерде иштебей жаткан өзүңүздүн кызматкерлериңиздин баардыгын ротация кылып алмаштырсаңыз, анан башка жакка барып иштеп келип көрсүн. Ал жерде элди тоготпой калган кызматкерлериңиздер бар. Ошолорду бир сыйра кыдырып келсеңиз, сизге чейин сиздин ордуңузда иштеп кеткен жетекчилердин баардыгын айткам да. Жок, эч ким бир кандай мындай болуп атат да, баштыгы алмашып атат, райондогу ал жактагы жетекчилердин баардыгы өз-өздөрүндө калып атат. Элдин наразычылыгы ошон үчүн бизде бийлик тез алмашкан ошондон болуп атат да. Баш алмашат, калганы ошол эле илгерки эски эле адамдар, эски эле мындайча айтканда баягы коррупцияга малынган адамдардын баардыгы иштеп атат да. Ошон үчүн ушундай нерсе келип атат, жетекчилердин баардыгы. Ошон үчүн сиз дагы бир сыйра кыдырып келсеңиз, көрүп келсеңиз жакшы болот эле. Анан кийин Базарконгон шаары жаңы шаар, жаңы. Ал жерге саркындуу суу боюнча эмеси проектлери, эмелер даяр болгон, тыюлары. Бирок акча каражаты жоктугунан азыр турат да. Ошону алдыңкы катарларга коюп, баягы грантпы, кредитпи, кайсы жактан кандай акча каражат болсо, ошону таап берсеңиздер, иштетип берсеңиздер жакшы болот. Рахмат.